Талас райондук ардагерлер кеңешине жаңы төрага шайланды. Бул тууралуу бүгүн Көгөй айылында өткөн жыйында белгилүү болду. Райондун аксакалдары баш кошуп, уюмдун мындан аркы ишмердүүлүгү, алдыдагы пландар жана коомдогу ролу тууралуу пикир алышты. Жыйындын жүрүшүндө көпчүлүктүн колдоосу менен Рыспай Сарногоев Талас райондук ардагерлер кеңешинин төрагасы болуп шайланды. Ардагерлер кеңешинин негизги максаты райондун ынтымагын бекемдөө, жаш муунду тарбиялоого салым кошуу жана улуттук баалуулуктарды, каада салттарды кийинки муунга жайылтуу болуп саналат. Ошондой эле коомдук турмушка активдүү катышуу, тажрыйба бөлүшүү жана жергиликтүү маселелерди чечүүгө көмөк көрсөтүү багытында иштер улантылары белгиленди. Жыйын соңунда катышуучулар жаңы шайланган төрагага ийгилик каалап, биргелешкен иш-аракеттери мындан ары да уланарын билдиришти. Улуу муун аксакалдар 80, 90, 100ге чыккан аксакалдар эжелерибиз бар. Ошолорду убагында алардын кылып өткөн эмгегин турмушунда ошо жаштарга чагылдырып, аларга муундарга билгизип, чоң биздин жеңиш күн майрамдарды, аялдардын майрамында биздин Кыргызстандын өзүнүн майрамдарыбызда ошо жерлерге жеткизип, аксакалдарды туура иш жүргүзүп, жаштарды биздин Кыргызстандын өнүүгө, өсүүгө, тынччылыкка, үндөөгө иш алып барууга биз ошо демилгени колдоп, иш алып барганга биз даярданып, ошого даяр болуп биз шайланып атабыз.